Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз мурдагы билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев тууралуу кеп кылабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Para talap kıldın, kata getirdin, cumhurşuğun get dese bereteli koy misалы. Алмазбек Бейшеналиев 1981 Нарын облусундагы Атбаш районунун Атбаш айылында төрөлгөн. Билими жогорку. 1998-2001 жылдары Нарын мамлекеттик университетинин филология факультетинен англис тили жана адабияты боюнча билим алган. 2001-2003 жылдары Германияда немец тили боюнча курста окуган. 2004-2007 жылдары Германиядагы Людвигсбург педагогикалык университетинде магистрлик даража айгарылган. 2009-2011 жылдары Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде аспирантураны аяктаган. Педагогика илиминин кандидаты даражасы ыйгарылган. 2012-2017 жылдары Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде докторантурада окуган. Алмазбек Бейшеналиевдин эмгек жолу 2007-2010 жылдары Жаш ишкерлер ассоциациясында президент, башкармалыктын төрагасынан башталган. 2008-2010 жылдары эл аралык Ала Тоо университетинде эл аралык мамилелер факультетинде окутуучу. 2012-13 жылдары Польша мамлекетинин Варшава шаарында Вистула университетинде проректор, чет тилдер институтунун директору. 2013 жылдын февралынан июнь айына чейин АКШнын Түндүк Айова университетинде илимий изилдөө боюнча чакыртылган профессор. 2013-2014 жылдары АКШнын Джон Хопкинс университетинде докторантура жогорку кызматы. 2014-2017 жылдары эл аралык Ала Тоо университетинде илим жана сырткы байланыш боюнча проректор. 2016-17 жылдары Джон Хопкинс университетинде илимий изилдөө жана окутуу боюнча чакыртылган профессор. 2017 жылдан тарта 2018 жылга чейин өкмөт аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнүн башчысы. 2018 жылы Борбордук Азия регионалдык институтунун директору. 2020 жылдын 2021 жылдын апрель айына чейин билим берүү жана илим министри. 2021 жылдары Кыргызстандын Женева шаарындагы БУдагы жана башка эл аралык уюмдардагы өкүлү. 2021 жылы Кыргызстандын Швейцариядагы элчиси. 2022 жылдын февраль айынан баштап билим берүү жана илим министри. 2022 жылдын 28 сентябрында Ички иштер министрлиги Алмазбек Бейшеналиевди чет өлкөлүк студенттерди өлкөдөгү жогорку окуу жайларга кабыл алууда өзгөчө ири өлчөмдө пара алган деген шек менен кармаган. Ал эми жогорку кеңештин айрым депутаттары билим берүү министринин кармалганынан нааразы болушкан. Маселен, депутат Эмил Токтошев билим берүү министри пара алганынан күмөн санаарын билдирген. Депутат Жанар Акаев болсо, Бейшеналиевдин кармалганы мугалимдерди капа кылганын белгилеген. Para talap kılıp karmagan günde dağı, akça algan günde dağı çakırıp durup, şov kılıp, videoga tartıp, muzikanı koştup çıkarбай эле. Para talap kıldın, kata getirdin, cumhurşuğun get dese bereteli koy misалы. Акаев мындай камоолордун айынан өлкөдө эч ким мамлекеттик кызматка иштегиси келбей калганын айткан. Ал эми билим берүү жана илим министрлигинин жамааты бийлик башындагыларга кайрылып, министр Алмазбек Бейшеналиевдин ишин калыс иликтеп берүүнү өтүнүшкөн. Алмазбек Бейшеналиев кызматка келгенде билим берүү тармагында олуттуу реформаларды жүргүзүүнү убада кылган. Анын алкагында мектепте 12 жылдык билим берүү системасын киргизүү, өлкөдөгү мектептердин директорлорун сынак менен дайындоо, университеттерди ирилештирүү сыяктуу иштер жарыяланган. Алардын ичинен 5 жылдан ашуун директор болгон мектеп жетекчилерине сынак талкууга түшүп, ар кыл реакцияларды жараткан эле. Коомчулуктун бир бөлүгү жана айрым адистер Бейшеналиевди билим берүүнүн заманбап чакырыктарын түшүнгөн прогрессивдүү министр катары сыпаттап келишкен. Дал ушундай өлкө жана өкмөт жетекчилигинин ишеничтүү кадры катары саналган министр Бейшеналиев пара алууга шек саналып кармалды. Бирок Алмазбек Бейшеналиев күнөөсүн мойнуна албай турганын 30 сентябрда Бишкектин 1-май райондук сотуна бөгөт чарасын караган отурумга келгенде билдирип, пара деп айтылып жаткан акча университет ачуу долбооруна салынган инвестиция экенин кошумчалаган. Ал эми Алмазбек Бейшеналиевдин тапшырган салык декларациясы тууралуу Политмер декларатор KG сайтынан көрүүгө болот. Ага ылайык, 2020 жылы Алмазбек мырза болгону 112.224 сом киреше тапкан. Кыймылдуу мүлктөн Toyota Highlander темир тулпарына ээлик кылат. Башка маалымат көрсөтүлгөн эмес.
Жакын туугандарынын кирешеси көрсөтүлгөн эмес, бирок 115 чарчы метрди түзгөн батирге ээлик кылышат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз мурунку билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев тууралуу сөз кылдык. Андыктан кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолугушканча сак саламатта калыңыздар.